Алардын баардыгына ошол фондуга чоң рахматымды айтат элем. Ушу балдардын батасы тийсин, ушундай уюшкан балдар болбосун. Эми ошолордун жардамы менен мынакей курай берилсе, биз аябай сүйүнөбүз. Рахмат силерге да. Альянс Алтын фонду аркылуу 14 тонна урук акысыз таратылып берилген, бир 20га жакын дыйкандарга. Ошонун алгачкы партиясы кече 16 тонна келди. 14 тонна биз дыйкандар менен жазында келишим кылганда күзүндө алгыла, күзүндө кайра 28 тонна кылып бересиңер дегенбиз. Мына азыр ошонун 16 тоннасы келди, дагы 10-12 тоннадан кем эмес түшүмүбүз касылып атат, алда келет. Алдагы жардам катары берилет. Талаш шаары азыр аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 2 мüşөктөн берип атат. 2 мüşөк эле бир үй бүлөгө 1 топко чейин көмөк болот да. Анан ошон үчүн ушундай Альянс Алтын компаниясы дайыма ушу социалдык долбоорлорду көбүрөөк ишке ашырып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жарандарга, мекеме уюмдарга муктаж болгон ошолорго бир колдон келген жардамыбызды берип, жакындан жардамды берип, өзүбүздүн дагы ошолор өнүгүүсүнө үлүшүбүздү кошсок деген тилегибиз бар. Ошол тилектин бири ушул долбоор болуп атат да. Эми мен жана жогоруда айткандай, бул долбоорлор дагы уланат.